Эне бала деп боздобосун. 24 жаштагы ден соолугу чың кызынын сөөгү өзүн өзү асып алды деп алдына келген эненин күйүтү. Felaket болып тұрдым, қой. Ой, шүлдім асывам, қоямын, жырақта қызымды асывам, қоямын. Ой, ең бойлы қызым, ең сұлу қызымды шүлдім асып беремін. Денеси жансыз табутка айланган Назира Эмилбек кызы 22 жашында Нукен районуна турмушка чыккан. Жашап жаткан жылдар арасында жаш үй бүлөнүн турмушу ызычуу менен өткөнүн айтышат. Бир жыл жолдошу менен эки ажырым жолго түшүп, кайын журтуна барганына бир нече ай болгондо ушул окуя жүз берип олтурат. Буга чейин кол көтөрүп келгенде, буга чейин кол көтөрүп, канча жол уруп, мен өз çaldı bir stakan suğa beni bir şapalak vurdu deyip çaldı. Bir stakan suğa bir şapalak vuram benim kızımdı. Su içmey ölsün. Su içmey ölsün bana mına kızıma çalgan eken. Bişkekte ya vurdu beni içip alıp. Kızdın tuğandары анын өз өмүрүнө кол салганына ишенишпейт. Окуя болордун алдында бир тууган эжеси жумуштагы кыздарына барарын айтып байланышкан. Өкүл атасы чалып, жөн эле бир ооз айтты болду. Бизге башка эч ким кабар алган жок. Ошо моргто турганда деле моргто биз канчада бардык. 6-да барышты, саат 10. Күндүзгү 6-да, э? Түнкү. Кечки. Уже кечки 6 болду. Ой, саат 12-де, 11:30-да келишти. Ошого чейин бирөөсү келип, бизге келип, же эшигибиз алдыга келген жок, же моргтун алдына бир туугандары келген жок. Ошо жерде бирөө күйөөсү деле келген жок. Öldürüp koysa kendini. Kaytıp gelir. Öldürüp koyup kaçıp duruşuyor benim kızım, ayda kızım. Hiç kim gelmedi aldığınızlarga. Hiç kim yok. Kemesin gözüme görünmesin demi. Öldürüp ölü gülü vertir bana şu kafalarından. Денедеги зордук зомбулуктун издери, асын алган жердин аралыгы да аларды ушул ойго түртүдү. Андан калса ал убакта жолдошунун үйүндө коноктор болгон. Окуянын бир көзүмен кирип аракет кылып, көрүшкө аракет кылып көрдүм. Эч кимдин баласын ондай акыбалда көрүштү, Кудайым насип кылсын. Мен өтө оор нерсе, ал нерсени элестетиш кыйын. Асылган экен, асылган мойнунда чоң из бар экен, мойнундагы салынган жиптин катуу кыскандыгын байланыштуу эттен өтүп терге чейин кетип калган экен. Аны өзүм карындашым үчүн толук көргөнгө өзүмдүн эрким чыдабады. Тизесине чейин өзүм көзөмөлдөп карадым, колдо отек бар экен. Бир кол сплошнойндай кызарып отек берген. Тизеде отек бар, анан мойнунан болгон үчүн буттун бармактарында ишик бар экен. Буту ишип кеткен экен, отек берипчи бутунан. Кечинде суу алганыбызда аркасына зарядниктин бандай шунуру менен чапкан издери бар да. Анан колдорунда гематомалары бар, көгөргөн жерлери, анын санында бар да. Бул кече моргто көргөнүбүздө жок болчу, кечинде майрам суу алганыбызда ошо шунур менен 5-6 жолу чапкылаган немеси бар. Аркасы карайып калган. Буга чейин дагы сабап келген да. Анан бул жакшы көргөндүктөн кайта баргандан буга үй бүлөсү дагы зомбулук көрсөтүп. Ал эми Марктын болгон келиндин жолдошу экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктен улам ал өз жанын кыйды дейт. Үйлөрдү карадым, ишки үйдү карадым, балконаларды карадым. Летний кухняга кирсем, асынып туруптур. Анан көтөрүп, бутунан көтөрдүм, баягы тышкырдым. Үйдө жеңем бар болчу, атам деле инвалид, апам деле баса албайт, үйдө постельный жеткенде машина уруп кеткен болчу. Кыйкырдым, эч ким укпады, көтөрүп турдум, моюнун чече албай койдум да. Колумдан кармап, моюнун чече албай койдум. Столдун үстүнөн карасам, бычак турган экен, ошо бычак менин жипти кестим. Анан кесип, жерге жаткызып, үйгө келип, жеңемне айттым, жеңемди чакырдым. Анан үстүнө бетине суу чачтым, бетине тур деп мындай кылып ургуладым бетине. Ошол. Бул окуя боюнча учурда Нукен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тергөө амалдары жүрүүдө.
2025 жылдын 13 август күнү Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө Нокен райондук тез жардам бөлүмүнөн кабарлаган. Анда 2025 жылдын 13 август күнү саат 17:40 чамасында 2001 жылы туулган келин өзү жашап жаткан үйдө жайкы ашканасында асынып каза болгондугун билдирген. Аталган маалымат Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан маалыматтарды электрондук каттоо журналына өз жаны кыйуу болуп катталып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми териштирүү иштеринин жүрүшүндө Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, маркум келиндин денесине сырттан кароо жүргүзгөн учурда денесинин сыртында оор жаракаттар аныкталбагандыгы, ал эми ага карата соттук медициналык жана биологиялык, гистологиялык экспертизалар дайындалгандыгы маалым болгон. Иштин чоо жагдайы медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен белгилүү болмокчу. Кыргызстанда кыз келиндерге болгон зордук зомбулуктун атынан кыйылган өмүрлөр бир топ. Гүлжан Амандөө, Бурханбек Матов, Жалал Абад шаары.